Андан кийинки сурообуз баягы үй бүлө дегенде баягы бактылуу үй бүлө бар, бактысыз үй бүлө бар. Деги эле ошол бактылуу үй бүлө өзүнүн бактылуу экенин кантип сезсе болот? Билесизби, эгерде биз жалпы коомчулукту алсак, ал ар кандай өлчөнүшү мүмкүн. Себеби дегенде бактылуулукту ар ким ар кандай кабыл алат. Бул жалпынын көз карашында. Эгерде сиз суроону диний ишмер катары же болбосо диндин көз карашындагы бактылуулук каякта десеңиз, анда мен ошол призма менен айтып берейин. Шариаттын көз карашында бактылуу үй бүлө эмне деген учурда, бактылуу үй бүлө качан үй бүлө мүчөлөрү биринчи Алланын акысын унутпаган, чөйрөнүн акысын четке какпаган, өз укуктарын ортосунда сактаган, бири-бирине болгон адеп ахлактын, сый урматтын үстүндө өмүр кечирген үй бүлө бул бактылуу үй бүлө. Биз бардык материалдык дөөлөттөрдү сыртка калтырып, бардык байлык дегендин, алтын дегендин, бийлик дегендин, же болбосо дагы бир көзгө көрүнгөн нерселердин баарын сыртка калтырып туруп, жөн гана инсандык бактылуулуктун өзүнө эмнеге байласак болот, адамдын руханий алакасын алып келип токтотсок болот. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде адам кайсы бир үй бүлө алтынга чуулганып жашаса дагы, бирок Аллага болгон Аллага тиешелүү болгон акысын бербеген болсо, адамдардын акысына тебелеген болсо, ошол эле уште өз ара болгон мамилесинде болгон сый урматтын жана адамдык же болбосо жакындык алакалардын бардыгын адеп ахлактын үстүнө койбогон болсо, ал алдындан эч кандай эмне жок. Пайда жок. Ошондуктан мен айтат элем, бул бактылуулуктун биринчи көрүнүшү бул ар бир нерсенин өз акысын өзүнүн ордуна коюу.